Лаура жакшы ийгиликтерге жетишип жатат. Ал 40 күндүк жана тамактануу, кийимин алмаштыруу, жуунуу жана уктоо сыяктуу күн тартибине көнүп калды. Ал айланасындагыларга кызыгуусун арттыра баштады. Лауранын апасы бардык мүмкүнчүлүктөрдү колдонуп, аны менен сүйлөшөт, түшүндүрөт жана ага ырдап берет. Лауранын агасын аны менен баарлашууда катыштырганга аракет кылат. Лаура мындай учурда абдан кубанат жана кубанычын жүзү аркылуу билдирет. Агасын ээрчип тиктеп, жылмаюусу менен жана үн салып билдирет. Аны ар кандай ыкма менен көтөргөндү жактырат. Эми ал көмкөрөсүнөн жатканда башын оңой эле көтөрүп, айланадагы дүйнөнү дагы даана көрө алат. Ал акырындап денеси жана жакынкы чөйрөсү менен таанышып жатат. Лаура нааразычылыгын кыңкыстоо жана ыйлоо аркылуу билдирет. Бирок ата-энеси мындай ыкма менен ал курсагы ачканын же ным болуп калганын гана билдирбей, алардын аны кучактоосун, апасынын жанында болууну, же жөн гана атасынын аны колуна алуусун каалап жатканын түшүнүшөт.